5 гектарға жақын өрік бағы бар Абдилашим Мусаев жыл сайын 300 000 сомдон миллион сомго чейин киреше таап келген. Быйыл аба ырайы жылдагыдан жылуу болгондуктан анын чарбасына кооптонууну жаратты. Кокус кайра суук болуп кетсе өрік багынан түшүм ала албай калат. Быйыл манал даракташ жылда мындай ойгонбойт да. Быйыл кыш ылык келип, мына чилдеге кирди дейт. Чилдеде эм дарактар уктабай, жалпы Баткен районуга зыян келет. Жалпы ел 99% мөбөлдүү даракты тиктеп отурат. Баткенде чек арада бардыгы ошону тиктеп отурат. Уну уже суук түшсө бул үшүгүрүп кетет, шишип калган, суу алып калган да. Адистердин айтымында эрте ойгонгон мөмөлүү дарактарды суук түшсө эле үшүк алып кетет. Андан ары кайра мөмө байлоого мүмкүнчүлүк болбой калат. Азыркы кырдаалда алдын алууга да эч кандай шарт жок дешет. Бул дыйкандарга коркунуч алып келет. Анткени эгерде бүгүнкү күнү бардык ошол бүчүрлөр ойгонуп, суу алып гүлдөнгөнгө даяр болуп калса, эртең февраль айында мурдагыдай 10-15 градус суук боло турган болсо, бүт баарын суу алып кетет да. Суу алып кетип, капкара болуп, каразан болуп түшүп калат бүчүрлөр. Кайрадан гүлдөбөй калат да. Ошондой коркунуч бар. Азыркы мезгилде дыйкандар ошондон гана коркуп турат. Мөмөлүү дарактар булар 15-20 градус бирдей температурада турса гүлдөп баштайт. Быйыл азыр эми 15-20 градус ысык болгон жок, 10 градустун төрөгөндө болуп атат. Бирок ушу гүлдөгөнгө даярданат да. Жердин температурасы так көрөбүз, канча болуп атат. Метео станциянын кызматкерлеринин айтымында Баткен аймагында буга чейин январь айы мынчалык деңгээлде жылуу болгон эмес. Акыркы жылдарга салыштырмалуу эле 3 градустан 5 градуска чейин жылуу экенин айтышууда. Эң суук декабрь, январь, февраль, январь айлары, шилде айлары. Ушул былтыр мисалы эле алсак 23 градус, минус 23 градус суук болгон. 3 күн подрядчы. Андан кийин эске жылуу болуп кеткен. 8-9 градуска. Ошондой мындай көтөрүлүп түшкөн убактар болгон былтырчы. Былтырга караганда өтө эле жылуу болду. Мындан ары аба ырайы кандай болот алдын ала божомолдоо да мүмкүн эмес дешет. Башка жылдарга салыштырып айтканда февраль айында суук болуп келген. Эгерде жылуулук ушул бойдон сакталса, анда мөмө байлашы мүмкүн деген менен. Буга чейин мындай практика боло электигин адистер айтышат. Баткен облусунда 7 000 гектар өрүк багы болсо, андан багбандар жылына 12 000 тоннадай түшүм алып келишкен. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.